тамак жесем, тамак даамсыз да. Ана мен помню тиги официантка туз берип койсуңар деп. Эч бир чыкпайт. Ана сыртка чыксам розалар гүлдөп калыптыр. Розаны жыт десем, розанда бир күндө даам менен жыт сезүү касиеттерим кетип калды. Ни в коем случае ичпе антибиотик ичпе, жатпа деди. Жатпа эме завитка кылып тур деди. Кыргызский постковидный синдром дегенчи. Бизде бул ковидке чейин эле бар болчу деп айтпайсызбы? Ковидтен кийин делечи. Ковидке чейин мейли дечи, бирок ковид убагында баарыбыз өлөп турбайлы кудай деп жатып калдык да үйлөнүбүздечи. Баары болду. Бирси ооруду. Өлгөндөр өлдү. Демеле укмуштун баарын көрдүк го. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ошентип эки дарыгер видео подкаст назарыңыздарда. Алып баруучусу Исмаилов Эрмек жана мен Бигиманчи Тимишева. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Эркин Рыскулбек. Саламатсызбы? Саламатсыздар Эрмек, саламатсызбы Бигимай. Чоң рахмат чакырганыңыздарга, кубанычтамын. Рахмат келгениңизге. Ооба. Мындай сыртка чыгып, чакырган жерге барып, оорубай жүргөн кандай сонун, себеби мындай бир жыл такыр Эрмек мырза аркылуу, Эрмек мырза менен онлайн аркылуу эле сүйлөшүп калганбыз да. Теги бүгүн биздин подкастыбыз постковиддик белгилерге байланыштуу болгондуктан ошо бүгүн Эркин мырза сизден сурайык дегенбиз. Коронавирус илдетине качан чалдыктыңыз жана биринчи белгилериңиз кандай болду эле? Мен Эрмек мырза ойлоп атам, мен коронавирус илдетине 2 жолу чалдыктым деп. Биринчиси 20-жылдын майдын аягы, июндун башы. Бул жана баардыгын Ганси аэропортуна жаткызып эметип атканда менин эжем биринчилерден болуп ооруп калды, чын айтсам. Эжем менен контактым бар эле. Анан кийин эжем ооруп калып эле катуу ооруду. Катуу ооруп, анан ал ПЦР тапшырса, ПЦР туруктуу болуп чыкты да, положительный болуп. Анан кийин аны дароо эмеден үйдөн келип Ганси аэропортуна алып кетишти, Гансиге. Анан баарыбыз тапшыргыла дедим, баарыбыз барып могул санэпидемстанциядан Совет көчөсүнөн барып тапшырып эметсем, меники отрицательный чыкты. Анда кийин билиптир, ал тиги ПЦРлер аябай жаңылышып атканын, көрсө бир 50-60% жаңылышат турбайбы. Мен деген кагазга ишенип алабыз да, биз өзүбүздүн абалыбызга ишенбей кагазга ишенип алган адамдарбыз да, кызыкпыз. Анан мен оорубай турбаймынбы деп эле көлгө кетип кала бердим. Эсимде сиздин ошентип айтканыңыз. Мен ооруган турбай, ооруган эмес экенмин деп көлгө кетип калдым. Анан көлгө кетип калып, анан чын айтсам, көлгө жүрдүм, анан жана бир күнү кафеге кирип тамак ичип эле, анан тамак жесем, тамак даамсыз да. Анан мен помню тиги официантка туз берип койсуңар деп. Эч бир чыкпайт. Ана сыртка чыксам, розалар гүлдөп калыптыр. Розаны жыт десем, розанда бир күндө даам менен жыт сезүү касиеттерим кетип калды. Ошентип мен былтыр июндун башында ооруп, ооруганымды дароо билдим. Өзүм машинеме отурдум, бирок абалымды жакшы эле сезип аттым. Машинеге отуруп үйгө келип, анда ошол убакта эч бир эме кабыл албай калды эле, үйдөн обсервация кылууга жаңы уруксат берген ал кездеги мэр Сурахматов. Анан мен үйдөн өзүм обсервация кылып бекинип жаттым 10 күн. Ошол күнү, ошол ооруган убагыңызда баягы паникага алдырдыңызбы же мындай интернет маалыматтардан булактарды окуп, баягы кандай десем, туура эле дарыландыңызбы ошол? Эми туура эмес дарыланганымды азыр дагы эч бир дарыгер айта албайт болуш керек магачы. Азыр дагы мындай белгисиз калгандай экен. Бирок мен өзүмдүн билгеним боюнча эле дароо тааныш дарыгерлериме чалдым, ошол эле Турат Токончу Касымбековго чалдым. Эметсем, анан мен мурун бир грипп болуп ооруганда Максиклав 1000 ичкем да. Анан айттым, ушундай антибиотик Максиклав ичейинби десем, ни в коем случае ичпе, антибиотик ичпе, жатпа деди. Жатпа, эме завитка кылып тур деди. Дем алуу көнүгүү эметип, эгер жөтөлүүң башталса айтасың бир айласыңда каласың. Бирок Кудайга шүгүр ал болгон жок. Бирок менде баарынан айырмаланып, мындай жалпыдан окуп аттым да, менде эмелердин симптомдорунун бири аябай күчтүү диарея болду. Ошо биринчи ооруганыңызда? Биринчи ооруганда 2 күн, 3 күн токтобой диарея болду. Анан кийин оорусам, бул да симптоматиканын бири экен. Анан мен эшикке чыккан жокмун, доставкайды кылып аттым, өзүм үйгө бекинип алдым, жер тамчы жашайм болгон короого чыгып гүлдөрүмдү сугарып аттым. Ошентип 10 күн эч ким келген жок, кеткен жок. Дарылардан суюктук эле ичип аттым. Тердеп термен ошо. Жакшысы ошол баягы антибиотиктерди ичпей, паникага алдырбай туура аракет кылыпсыз да дарыланган. Демек сизде жит сезүү, даам татуу ошол кетиптир, анан кийин диарея болду. Башыңыз ооруду. Башыңыз ооруду. Алыңызды
Алсыздык болду? Болду, бирок баягы үйдөн эчтеке кылбай жаткандан улам көрдүм да мен аны. Адам баласы баягы үйдө мындай кыймылдабай жатпаса өзүң мындай эзилип жата бересиң го. Ошондон эмеспи деп мен мында аны так айта албайм алсыздыкты. А бирок берки 4 симптоматика ал турганы аябай катуу болду. Анда жеңил түрүн эле өткөргөн турбайсызбы? Мен жеңил түрүн өткөрдүм. Бирок менин эле тааныштарым, дос балдарым мындай өтө катуусун өткөрүп, бир Нурлан Абдалиев деген досум бар, учурда Туркияда. Ал такыр госпиталга жатып калып, анан кийин мындай чын айтсам ошол госпиталдан мага айтты да, чыккандан кийин эркин бир абал келди дейт. Мен болду уже болбой калдым го деп, анан өзүнүн телефонуна жанагы күйүп кете турган сообщениялар жазат го, бир ачканда ош бүт эме кылып бүт эме жаздым дейт. Буга баягы улуу сөздү уят жок. Буга мынча карысым бар, буга эме бар деп анан ушинтип бир туугандарыма жазып болбой калдым го деп ойлогом дейт. Ооба, жалпысынан эле оор өткөргөн учурлар болду, жеңил өткөргөн учурлар болду. Анан жанагы постковидтик белгилер сизде болдубу? Постковидтик белгилерден болду, азыр деле бар. Мен мурун эс тутумум феноменалдуу эле, Эрмек мырза. Мен сиз менен жолугуп сүйлөшүп айткан нерсеңердин баарын жаттап калып, мага телефон номериңерди айтсаңар, жазбастан эле жаттап калып кетип кала берчүмүн. Чын айтайын. Өтүп бараткан машинаны 08 А 772 там BF деп номерин жаттап койчумун да. Бүт өлдү. Чын айтайын. Эс тутумум аябай начарлады. Мен азыр керек болсо жолугушууларды унутуп калчу болдум да. Анан досторум айттым да, ушинтип менин память вообще ужасный стала. Эмне кылам? Мен эчтеке жаттай албай калдым десем, алар тамашалап атышат. Ал деген сен карлыгың келген деп жанам. Бирок эми карлык келсе мындай этап менен келет. Алар эле келип калды. Бир жылдын ичинде эле баарын унутуп калмай деген мүмкүн эмес да. Эс тутумум аябай начар болду биринчиден. Экинчиден иш продуктивдүүлүгүм дагы аябай төмөндөдү. Себеби мен өзүмдөн эле билем, мен мурун эфирлер, бир иш-чаралар болсо, 24 сааттын 18 сааттын тынбастан иштей берсем, өзүмдү жакшы сезчүмүн да. Азыр мен түшкүсүн 2 саат укташым керек болуп калды. Эс албасым. Сөзсүз түрдө. Мен иш-чараларды билесиңер, 5 саат, 6 саат чоюлуп кетет, 7 саатка чейин. Ал ошол иш-чара бир 4-5 саатына келгенде эле утомляемость чувствую. Чарчагандайчы. Бир тамак жегим келгендей болобу, түшүнбөйм, же эмне болот, же бир жерге деп бир 20 мүнөт отура тургум келеби, ушундай бир абалда. Бирок былтыркы күздө ошол катуу болуп атты. Октябрь окуяларында, анан азыр кичине мындай жакшы. Азайып калды. Ошол дагы башка белгилерден болуп, чачыңыз түшүп, ушундай немелер, көрүнүштөр болдубу же? Жок, мен кепке кийип келген үчүн чачым түшкөн жок. Жанагы кайра калыбына келиш үчүн кандайдыр бир нерселер жасап аттыңызбы? Мындай. Балки витаминдерди ичип аттыңызбы? Жок, мен баягы сиз айтпадыңыз беле өзүңүз мага спорт залга барыңыз деп. Эрмек спорт залга бар десе, барып спорт залга жазылып алып сүзүп аттым, сууга бир аз эметип. Ушу баягы дыханием кайра келсин деп, анан чуркап ошол эс тутумумду кайра ордуна келтиришти да билбейм, эмне кылыш керек экенин айтсам. Бегим ай, сен айтып бербейсиңби? Ошол эле сиз деген витаминдерди кошосуз. Поливитаминдерди. Анан кийин көнүгүүлөр болду. Ошол эле сиздин денеңизди чыңдайт. Кандай көнүгүүлөр мисалы үчүн айтып берсең, жанагы бир нерсени окуп, үйрөтүп, жаттап деп. Мисалы үчүн, сиз айтып атпайсызбы, памяти аябай начарлады депчи. Ал баягы эле көнүгүү, мисалы үчүн бир нерсени кичине окудум, кайрадан кайталайсыз, кайра эле. Ошол эле ырыларды жаттасаңыз болот. Четверостишияларды мисалы үчүн жаттап эметсеңиз болот. Кайра кайталашыңыз керек да ошолордун баарынчы. Ошол гана көнүгүүлөрдү, баягы илгерки эле бир көнүгүүлөрдү кылып эле калыбына келет. Ушуну окугам мен ошол керек. Атайын бир дары ичип, анан кийин памяти ордуна калыбына келет деген ал жалган да. Бирдемсени аракет кылып, анан кийин кыймылдабайынча эч нерсе калыбына келбейт. Бул эмнеден? Бул деген баягы борбордук нерв системасында доо кеткенден улам анан кийин эс тутуму начарлайт да. Дагы деле аныктала элек, изилден чыга элек. Бирок божомол менен ошондой деп жатышат. Ооба. Баягы ошондой эле сизде айтып атпайсызбы, тамакты даамдын татысын кетип калып атат депчи. Ошол мисалы үчүн баягы нерв, бир нервге жакыныраак турат экен. Кулак, мурундун жанында өткөн нерв
жакыныраак өтөт экен вирус, анан кийин ошол анда сезгеним калат экен мисалы үчүн. Себеби биз ошол күндөрү, биринчи күндөрү былтыр эме деп билип атканбыз, могул носоглотканын үстү жагындагы проходторго отек болуп шишип, ошон үчүн даам жыт сезбей атабыз. Ошо биз дагы былтыр ошо проектибизге да чакырганбыз да, лор врачта деп атайын чакырганбыз, анан кийин бизге ошондой түшүндүрүп беришти да. Анан бирок ал деген калыбына келет деди. Кимдики качан калыбына келет бул деген белгисиз. 1 ай, 2 ай, 1 жума, 2 жума депчи. Бирок калыбына келет деп. 1 жылга чейин да созулган бар экен. Мен бир таанышым бир жарым жылча келбей жүрбөдү. Жарым жылча жыт сезбейм депчи. Ошо чын. Бирок кызыктуусу ошо былтыр ошо аябай байкалды да. Быйыл ал көп байкалган жок ошол симптоматика. Экинчи ковидте быйыл болгондо жаңы штаммдарчы, бул индийский деген. Көбүнчө жыт сезими жоголгон жок. Көбүнчө бул баягы баш оору, дене табы жогорулап эле болуп атты да. Ошол боюнча. Ошо штаммдардын баягы мутация болгондон уламбы эмне? Кичине алсызданып баштагандыктан. Вирус алсыздан биз да көрүп баштадык окшойт. Дагы биз согласовывать этип ошо вирус менен эле жашап калабыз го. Анда жалпысынан алганда баягы элибизге кайрылып кетейин дегенде бул баягы азыркы учурда баягы толтур эле баягы бирөөлөр дары-дармектерди сунуштап атпайбы. Бул баягы жыт сезимин пайда кылат, бул болсо жанагы эс тутумун жакшы кылат деп кандайдыр бир укмуш дарыларды айтып атат да, бирок бүгүнкү күндө андай дары жок. Баягы микроэлемент дефициттерди толтурса болот, өзүнө келсе болот. Бирок жалпысынан андай кымбат дары болсо дагы ал дарылабайт да. Баягы элибиздин баягы жөн эле акча сарптаганын алдын ала деген маалыматты айтып коеюн деп аткам да. Андай универсалдуу дары жок экенине мен дагы бир ирет ынандым, себеби гепарин менен кликсан деген эки дары дагы эле кулагымда турат да. Ошол дарыларды иштеп эле ошол дарыны атсаң эле айыгып кетчү болуп анан эл дагы самовнушение деген жаман нерсе турбайбы анан ошол гепарин таап бергиле, кликсан таап бергиле. Анан биздин кызыл кулактагы эмелерибиз, сатуучуларыбыз, бизнесмендерибиз анын баасын 8-9 миңге чыгарып жүрүштү. Эми түрдүү окуялар болду, мейли аларга жараткан өзү тараза болсун. Бирок мисал үчүн мага мындай болду. Эми атын айтпай эле коеюн, бирок могул черный тминди алып келсең, ушу черный тмин дерти менен бир ичесиң, кечинде бир ичесиң, анан мурдуңа тамызасың, анан кийин дагы башка жерлердин баарына саласың, анан ошондо укмуш сон болуп кетесиң депчи. Пендес да ишенем да, черный тмин деген укмуш сонун окуп турбайбы деп. Жакшы эле ал черный тминди бир жума колдондум. Ойчу деп черный тмин. Эч нерсе өзгөргөн жок. Эч кандай жардам карабайсыздар ошол үчүн. Биринчи чыгарылышта Бегим экөөбүз ошол жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Сүйлөшкөн болчубуз, айтканбыз ошо андай дарылоо касиети кандайдыр бир деңгээлде бар болушу мүмкүн, бирок ковидтен ал дарылабайт да. Ооба, анан жанагы эми бул дагы бизнестечи, жана сетевой маркетингдер башкалардын баары ушуну ала калып, мына моуну ичсең эле укмуш айыга кетесиң, анан укмуш боло кетесиң, анан акчаңды бере сал деген мына мүмкүнчүлүк менен пайдаланып мен дагы айрылып аттым. Андай жок, аттуу баштуу дарыгерлер эч ким эчтеке кылбай атса. Анан мен билгенден, анан жанагы ооруп калганда дагы мисалы үчүн азыр жаңы өрбүй башталып атпайбы? Ооба. Сода дегенди чын эле жоготкула дедим. Вообще көзүмө көрүнбөй эле. Сен сода менен чайкагыла анын дегенчи. Азыркы учурда ооруп менен ооруп аткандарда ушу тиги ковидтин башында деп. Ошондой да болгон. Болгон, анан аттуу баштуу эле чоң бир академия чыгып айткан. Ошо сода менен чайкап койгула эчтеке болбойсуңар. Андан кийин кээ бир дагы ичкен аны. Баягы анан лор дарыгерлер отек баягы күйгүзүп дагы келген учурлар көп болду деп айтты да, баягы ошо соданы куюп алыпчы. Түрдүүлөр болот экен. Бирок азыр мен силерге дарыгер катары суроом да, социалдык тармактарда аябай көп балдарым ооруп атат дегендер көп да. Балдар ооруп атат деген маалыматтар көп. Менин тааныштарымда баламдын температурасы 39, баламдыкы 40 депчи. Анан эми бул менин мына 32-күзүм го, 33-күзүмбү. Анан мындайды окучу эмес элем да, балдар көп ооруп атат дегенчи. Бул эмнеден улам болушу мүмкүн? Бул же вирус мутация болуп азыр балдарга жугуп атабы? Себеби билесизби, жаңы чыкканда балдар оорубайт экен деп эдик белең. Азыр кандай бул эмне себептен балдар ооруп атат? Бул бир жакында эле бир статьяны окугам да, Лондондогу статьяны окугам. Быйыл бул жылы ошо жаш балдар, өспүрүм балдар ооруганы байкалыптыр да. Анан кийин азыркы учурда көбүнчө ошо мектеп курагандагы балдар ооруганы. Ооба. Ковид бирок мутация болгон ал дагычы. Ошондой деген статьяны окудум.
былтыр мисалы үчүн орто жаштагы адамдар болсо, быйыл болсо ошо өспүрүмдөргө кичине түшүптүр. Бирок мен дагы ошону ошол бир статья эмеспи, бирок мен баягы Science-дагы изилдөөнү мен жана Слово доктор деген программаны алып калгам да, анан ошондо аябай изилдеп атып, балдар ооруган күндө дагы летальные исходы среди детей төмөн 0,01 эле пайыз экен да, баягы балдар ооруса дагы жеңил көтөрөт экен. Бул айтайын дегенде ата-эне паника калтырбасын. Мен балам ковид турбайбы. Бул жерде мен дагы экинчи ой катары айтып кетейин. Азыркы учурда менимче көбүнчө бул грипп, сасык тумоо болушу мүмкүн да, себеби биз 2 жылдан бери сасык тумоо менен оорубай, баягы быйыл баягы ковид бир аз төмөндөгөндө грипп сасык тумоо оорусу кайра күч алды деп ойлойм да, себеби азыркы учурда ковид менен биз жалпысынан ооруп бүттүк деген бир дагы мындай ой бар да, себеби баягы тойлор болуп атат, анан баягында контакт болбоо мүмкүн эмес деп ойлойм. Ошондуктан азыр шайлоо болуп атат, митинг болуп атат дегендей. Бар эле. Анан ойлоп атам, анан биз мындай оор өтүшүнүн бир себеби бул биз 1 жылдан бери үйдө отуруп атпайбызбы? Аз кыймылдап атабыз, иммунитетибиз начарлап калды. Анан баягы ошонун баары бир чогулуп, ушул сезондук сасык тумоодо баягы оору күчөп кетти деп ойлойм. Анан бирок сиз айткандай эле ата-энелердин паникага алдырбоосу керек, себеби бул бир жуманын 10 күндүн ичинде эле биздин жарандарыбыз жакшы болуп кетет. Ошол паникага алдырып эле антибиотикти, противовирустук дарыларды дарылап эле балдарыбызга биз тескерисинче зыян кылып коюп атабыз азыркы учурда. Анан дагы бир чоң маселе ушул менен талкуулагым келген. Мен мисалы үчүн айтып атпаймынбы, тиги Sinopharm алганбыз депчи. Анан бул мага деле өтө таандык эмес, мейли дагы болсо дагы Sinopharm алып беребиз. Бирок могул хатышка бараткан мусулмандарга Сауд Арабиясы Sinopharm алган эмени киргизбейбиз дептир. Ушундай Өзбекстанда, Кыргызстанда эмес, Өзбекстандык Sinopharm алган мусулмандарды киргизбейбиз деген бир таянак чыгып турду. Анан эгер ошол сыяктуу себептерден же башка себептерден ошол Sinopharm алган жаран канча убакыттан кийин, канча убакыт өткөндөн кийин башка ошол эле Pfizer'ди, AstraZeneca'ны же Sputnik'ти алса болот. Мен жооп берип коеюн, кесиптешим. Бул жерде мен дагы ушул маалыматты окудум эле. Бул болсо менимче Өзбекстанда чыгарылган Sinopharm экен да, мен калп айтпасам. Ошондой мындай Өзбекстан заводунан депчи, ошондуктан аларга баягы ишенимчи жок, баягы кабыл албай атат экен да. А кыргызстандыктагылар болсо бул ошо Кытайдан жеткирилгендиктен баягы каршы жок деген бир маалымат бар экен. Анан жана сиздин экинчи сурооңуз боюнча, мисалы үчүн Pfizer келет деп атат. Мен Pfizer алгым келип атат, бирок бул жерде акыркы мындай окумуштуулардын маалыматы боюнча биринчи дозаны алгандан кийин, мисалы үчүн Sinopharm алдыңыз, экинчисини 6 айдан кийин алса болот экен да. Бирок кандай официалдуу уруксат биздин мамлекетте бериле элек. Россияда бар, чет мамлекет, Америкаларда алып башташты, бирок пока бизде бериле элек кандай маалымат. То есть азыр эгер Pfizer келип калса деле сизге беришпейт да, менин оюмча. Ооба, мамлекет уруксат бербейт, а медицина уруксат береби? Медицина азыркы учурда 6 айдан кийин уруксат берет, себеби баягы акыркы маалыматтар боюнча ошол бизге берилген вакциналардын эффективдүүлүгү 6 айга чейин созулат экен да. Мисалы үчүн менин коллегаларымда, баягы Турциядагы коллегаларым былтыр баардыгы Sinopharm алышкан. Анан кийин жарым жылдан кийин аларга да Pfizer келген экен. Pfizer'дин бирок бир эле дозасын алышыптыр. Үчүнчү жолу болуп калат да ошондо. Бустер катары болуп. Sinopharm'дын 2 дозасын алышыптыр, анан кийин Pfizer'дин 1 дозасын алышыптыр. Ошондой дагы түрктөрдүн немеси маалыматы бар да. Бул жерде дагы өзгөчөлүгү, себеби бустер деген бул 2-3 эсе кайра күчөтөт экен да, ошол неменичи эффективдүүлүгүн биринчи алган вакциналардын. Анан дагы бир пайдалуу маалымат болуп калышы мүмкүн. Эгер биринчисин Sinopharm алсаң, экинчиси анда баягы mRNA же ошондой вакцинаны алыш керек экен. Себеби эффективдүүлүгү андан да жакшы болот экен. То есть азыр Sinopharm алып кийин кайра Sinopharm алсаң, анда күчтүүлүгү бир аз азыраак болуп калат экен. То есть кийинкисинде биз AstraZeneca же болбосо Sputnik же болбосо ошол Pfizer, Moderna кайсынысы келип калса ошону алсак жакшы болот. А бул башка дарыларга мындай организмдин башка дарыларды кабыл албоосун ойготпойбу ушул күчтүү вакциналар? Бул да изилденген эмес да? Изилденген эмес, бирок азыркы учурда
кайталап эмне бир термин бар го, ушу дарыларды кабыл албай койгончу организм. это резистентность. Резистентность. Ооба, жок, андай азыркы учурда андай маалымат жок. То есть зыяны жок деген, зыяны жок да, алса болот да азыркы учурда. Анан баягы резистентность башка нерселерге кылбайт, себеби алардын функциясы бир гана ошол антитела, баягы организмде антитела пайда кылуу. То есть баягы мисалы үчүн мен түшүндүрүп кетет элем, баягы флешкага музыканы жүктөп туруп эле компьютерге салып копировать ставить этип койгондой эле да функциясычы, башка функция аткарбайт. Ушундай да айтса болот. Баягы түзүлүшү боюнча мисалы үчүн дары дармектин түзүлүшү жана вакциналардын түзүлүшү Структурасы башка структурасычы, демек бири-бирине эч кандай тиешеси жок. Бирок мен постковидтик синдром жөнүндө сүйлөшүп атпайлыкпы? Бир жаңы термин киргизиш керек го деп койдум менчи. Кыргызский постковидный синдром дегенчи. Бизде бул ковидке чейин эле бар болчу деп айтпайсызбы? Ковидтен кийин делечи. Ковидке чейин мейли дечи, бирок ковид убагында баарыбыз өлөп турбайлы кудай деп жатып калдык да үйлөрүбүздөчү. Баары болду. Бирси ооруду. Өлгөндөр өлдү. Демеле укмуштун баарын көрдүк го. Өлгөндөр да жок. Бай көчөсүндө жашайм, онкологиянын жанындачы. Түн ичинде уктай албайсың же. Ковидтин дайыр жаман жери уйку качат экен. Уйку жок. Вот очень такой слабый сон. Анан деген мелер дугасың күнүгөчү, кудай деп жатасың да, анан түрдүн баарын көрдүк деп карабай элечи кыргыздар. Маска кийбейбиз, кечке чогуу өрөсү анан мейли. Эми жанагы пункт прием вакцинацияда. Билбейм, баягы мен орус пропагандасында иштеген элечи, меле спутник деп эле бара беришет да баары тегичи. Бирок мындай аналитикалык ой жүгүртүп көрсөң, мисалы үчүн спутник мен жөн эле жаран катары. Спутник V дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан таанылган эмес вакцина. А Sinopharm тескерисинче ВОЗ тарабынан сунушталган, Европанын чөлкөмүндө чыгарылбаган, Европанын сыртынан чыгарылган биринчи вакцина деп билебиз да. Бирок бар деле аны эч ким албайт. Анан ушу кыргыздардын мындай кайдыгерлик деген дары синдромун киргизип коюш керек да, мындай расмий термингечи баары бизгечи маска кийбейбиз. Туура. Ооруганда бир жака барабыз. Ооруганда бир жерге бара беребиз. Анан ооруп калса дагы бирөө жаныңызда бирөө ооруп атса да, ой кудай сактасын депчи. Кудай сактасын, мени коюп бул ооруп атпырса кой бар көрүп коелу уят деген да бар да бизде. Ошону анан эң негизгиси вакцина албайм дегендерди айтып калат. Андайлар көп. Тиги кытайлар болсо атайын бизге китайский некачественный вакцина алып келип атат. Кытай дедим да. Кытайлар Алтайдан алып келип бизди кырып өлтүрөйүн деп атат деп. Башка дүйнө жүзү эмне кылып жүргөнү менен баары бир да. Башкача айтканда кытайлар өлтүргүсү келсе баягы башка товарлар менен деле неме кылып коюш мүмкүн, уулатып келип калган резиновый тапочканы кийип эле ошол жерде жыгылып калмакпыз биз. Игорь баягы оюнчуктарды алып деле десеңиз. Өтө кызыктуу. Анан бизде эми билбейм бул эмнеден, бирок жанагы теория заговора дегендерге аябай ишенебиз да. Ушу дүйнө жүзүнүн баары тең эле сүйлөшүп алып, ушу кыргыздарды жок кылалык деп эле ушул ооруну ойлоп тапкандай эле өзүбүздү алып жүрөбүз, чын айтсамчы. Эми өтө көп эмес да. Анан Кыргызстандагы, биздин кыргыз элибиз дагы, баягы кыргыз деген этнос болгон болбосо, биз планетардык масштабта баарыбыз жөн эле экосистеманын бир түрүбүз да, экосистеманын бир катмарыбыз да. Ошону түшүнүп, ошого мындай карманганга качан бир акылыбыз жетет деп. Ошого элдер көбүрөөк уксун, көбүрөөк жакшы туура информациясы болсун деп биз Эрме экөөбүз аракеттенип бул проектти баштап коебуз. Анан кийин аудио подкастты да баштаганбыз. Эми видео болуп калды да. Эми ушул жардамыбыз тиеттир элибизге. Мисалы үчүн мен дайыр жакшы жаңылык уктум кечээ күнү, мурда күнү Россия Федерациясынын саламаттык сактоо министрлиги кош бойлуу аялдарга өзүнүн каалоосу боюнча вакцина алып же албаганга уруксат берди. Мурун болсо вакцина албагыла деп список нежелательных катары эмес беле. Эми ушундай нерселер. Билбейм, бул изилденет бул маселе. Балким тиги ребенок в утробе, ичиндеги бала ошол вакцина менен кошо уже иммунитеттүү болуп төрөлөт, ким билет. Жана башка суроолор биздин көрөрмандарда болсо, биз кийинки эпизоддордо да жооп бергенге аракет кылабыз. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Быдылдап сүйлөп берген жок. Жок, сонун керектүү информация алып бердиңиз. Элибизге дагы позыв болсунчу. Ооба. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен дагы ушул кайрылып кетет элем да, эгерде сиздердин бир кандайдыр бир ковидке чейинки ооруңуздар бар болсо, билбейм, гепатит болобу, башка оорулар болобу, хроникалык, хронический ооруларыңар бар болсо,
сөзсүз түрдө барып текшертip келе дарыгер. Себеби мына мен деле Эрмек мырза билет, канча долбоор алып барып жүрүп ушул медиктер менен бир нерсени жакшы билдим да. Бул ковидтин жаман касиеттеринин бири, сен кайсыл оорууга чалдыккан болсоң, ошол жака аябай күчтөп, ошол ооруну өркүндөтүп жиберет экен. Керек болсо эми эч кимге жашыруу эмес, онкологиянын экинчи стадиясында ооруп аткандар ковидтен кийин дароо 4-үнчү стадияга секирип кеткен учурлар болду. Кыргызстанда эмес негизи. Ошон үчүн кайсыл ооруга чалдыккан болсоңуздар, ошону барып текшертүүнү эч мындай унутпаңыздар. Анын үстүнө азыр дарыгерлер толугу менен онлайн офлайн 24/7 иштеп калышты. Баргыла көрүнгүлө. Эң сонун бир кеңеш болду. Себеби дегенде биз дарыгерлер ошондой кеңешти берип атсак, элдер бизди жакшы угушпайт. Эгер сиз ушундай бир сунуш киргизип рекомендация берсеңиз, менимче көбүрөөк угат болуш керек. Баш керек. Хронический оорулар күчөп кетет экен. Мына эфирде бүтүп атат. Менин бир тууган жеңем эмеси бар эле, грыжасы бар эле. Ковидтен кийин анысы өчөп кетти. Мен өзүм гепатит Бмын, барсам маркерлерим көтөрүлүп кетиптир. Мен апамдын дагы давлениясы бар, анысы дагы аябай өркүндөй баштады. Муну дароо токтотуп калыш керек. Баарында бул мы не уязвимы. Ооба. Биздин ошо катачылыгыбыз мени бул нерсе баягы козгобойт, мага тиешелүү болбойт деп туруп, анан акырында ошо именно ошол жарандар ооруп калып атат. Биз кыргыздардын бир эле эмеси бар да, Кудай сактасын деген дары бар да болду. Ошо да. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Саламатта калыңыздар.